Пайгамбарыбыз bir hadis айтат: "Инна масалул улама фил ард", жердеги алымдардын мисалы камасалин нужум юхтада биха фи зулуматил барри вал бахр. Асмандагы жылдыздардай. Кургакта да, сууда дагы, караңгылыкта ошо менен жол табышат. Фаидан тамасат нужум, качан жылдыздар өчүп калса, аушака антадиллал худат, туура жол тапкандар адашып кетиши жакын. Мындай да. Азыркы телефондогу мурда эмне деп коет эле азыркы? Компостор бар го? Мурда компост эле да. Азыр болсо интернеттен бар жерди таап алабыз го жолду. Андан мурда адамдар жылдыздар менен жол табат эле. Не табат эле? Сананчы жолу менен чолпон жылдыз бияктан токтоп туруп, кыбыла биякта депчи. Тияка келсе возможно жайында, кышында адамдар дагы кургакчылыкта дагы, океандын, Тихий океан, Атлантический океандын ортосунда жүргөндө каяка кетип атат. Бул Африкадан Америкага кетип атабы же кайра эле Африкага барып кайра обратно келип атабы? Жылдыздар менен жол табат эле да. Кайсы связь, кайсы интернет аякта? Түшүктү? Жылдыздар менен. Алла субханала ва таала ушундай кылып койгон, жылдыздарды жол таба турган кылып койгон. Бунун илимин билсе, спокойно жол таап атат, адашпайт. Эчтекеси жок, түп-түз таап барат. Алымдар дейт, асмандагы жылдыздар сымал экендер. Ошо аркылуу жол табышат адамдар. Бул өчсө болду. Туура жол тапкандар амадашат да. Пайгамбарыбыз айтат: "Фадлу алим алал абид кафадил ала аднакум." Туугандар, алымдын артыкчылыгы ибадаткөй эле кишиге. Илими жок, бирок ибадаты бар. Менин силердин эң төмөнкү сахабаларга ошондой дейт. Пайгамбарыбыздын сахабаларга, эң төмөнкү сахабаларга айырмасы кандай? Кудум ушундай алымдын артыкчылыгы жөнөкөй ибадаткөй кишиге ушундай дейт.